Abul Aswad rahmetullahi aleyh'in sonun sözü var. Leyse şey'un a'azzu minel ilmi el-muluku hukkamun alel nasi vel ulemâ'u hukkamun alel muluki деген. İlimden ötken kadırlı nerse жоқ. İlimden ötken kadırlı nerse жоқ. Padişalar adamlarga karap ne kılat? Öküm çıgarat. Ал эми аалымдар падышаларга өкүм жолун көрсөтүп берет деген. Мындай болот, бул адал болот, бул арам болот, бул туура келет, бул туура келбейт деп бардыгын чыныгы аалымдар эмне кылат? Жол көрсөтүп берет деген. Эгерде ал шариятты мыкты өздөштүргөн болсо, жана ошондой эле дайым айтып келебиз, өзүнүн эне тилин жакшы өздөштүргөн болсо, өзүбүздүн эне тилди жакшы өздөштүрбөсөк, Куран бул жогорку тилде жазылган. Ага эч качан терең ой жүгүртүп түшүнүү кыйын болот экен. Мисалы таш үстүндө отуруп эле сайрай берет деген бизде сөз бар. Таш үстүндө кандай? Таш үстүндө мынтип чыгып алабы деп. Жок, ал карабайт, ал кадыр бар теги бу дебейт. Бирок туш келген жерден өзүнүн оюн дайыма айтып коюп жүрө берет ал киши. Деген сөз да, ушундай сонун сөздөрүбүз бар. Кыйыртып айтылган. Мисалы ат жалына казанас деп коет. Анан баягы сонун акыл кара чачта да аягы сонун келтирет го. Мисалы ой жүгүртүүгө, фантазияга жардам берет. Мисалы мен аттым эле. Анан туягынан тийип, анан кулагынын түбүнөн тайып кетти дейт го. Акыл кара чачсаңыз, неме ошо китепте карабайсыздарбы? Атасынын кыйындыгы, акылдуулук ушул жерде кандай ой жүгүртүү терең болсо, жакшы болсо, ар кандай учурда жакшы жакка ыктап кеткенге жардам болот экен. Кашыланып турганда аткан турбайсыңбы деп коет. Кашыланып атканда. Мына ушул сыяктуу ушундай экен. Демек, илимдүүлөрдүн арасында сөзсүз түрдө жакшы сөздөр, жакшы бир маанилүү эрежелер айтылат экен. Ошон үчүн Роттул Мухтарды дайым айтабыз. Ушул сөздү айта бермекчибиз. Кыямат күнгө чейин айтыла да бериш керек бул. Балдарыбыз сөзсүз түрдө айылга да аралаш керек, шаарларга да аралаш керек. Анан ошол жактарды түшүнгөн бала бир жерлерде отурганда дагы айылды да камтып, шаарды да камтып, ой пикир билдиргенге, же кеп кеңеш бергенге, же кеп кеңешти ой жүгүртүп укканга, түшүнгөнгө толук жардам болот экен. Ошон үчүн Роттул Мухтар деп атпайбы? Айылдын балдарына караганда шаардын балдары тың болот. Ал эми жыйынтыгы шаардын балдарына караганда экөөнү тең көрүп койгон бала андан да кыйын болот экен. Анан мына шаарда комфорт жерде жата берсек, балабыз эртеңки күнү айылга барсак, ийилип барып салам бергенди билбей калат экен. Какайып тура берет экен. Алыстан ассаламу алейкум деп митип коюшу мүмкүн, да жакшы. Ал деле. Жок, тура берет. Өзү келип учурасын, жок, мага эмне деп митип коет. Ошондуктан каникул учурларда, жайкы эс алуу учурларда кыдыртып, ата журтун, тага журтуңузду, кайын журтуңузду, кыскасы бардыгын аралаштырып, жуурулуштуруп, Аяш ата, жанагы башка туугандар, бөлөлөр, тайкелер, жээндер, айылдаштар, айылдагы аттуу баштуу чыккан инсандар, ошолор жөнүндө дагы тааныштырып билдирип койбосок, бүгүн бир окумуштуу чыга калса, же бир ишкер адам чыга калса, сырт жактан жашоо деген момундай болот, тигиндей болот десем, биз келес болуп жүргөн турбайбыз деп, ар кимди ээрчип кете берген ошондон болот экен. Ошон үчүн Нурмолла атабыз эмне деп койгон? Жеңи жок Эшмамбет аталарыбыздын устаты болгон, тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Ушуга терең көңүл буруш керек экен. Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Тарыхты билбесек, тарыхка көз жүгүртпөсөк, ислам дини ушу Советтер Союзу бузулганда эле келип калгандай элестете берет экен бизге. Жусуп Баласаган каяктан чыкты? Жусуп Баласаганын китебин аты түшүнө албай кыйналып атабыз кээде. Эмне үчүн? Жогорку деңгээлде жазылгандыктан. Ал жерде падышасынан баштап тек карапайым кишилерине чейин эмне кылган? Бүт сонун салыштырып, тамсил менен эмне кылган? Түшүндүрүп берген бизге. Ошол эрежелерди түшүнүп окуп алсак, өзүбүзгө да жакшы экен.